Birinci жолу бизде өтүп жаткан көчмөндөр оюндары дүйнөнү дүңгүрөтүүдө. Ылдамдык жактан алдыда жүргөн BBC, радио, ТВ жана сайттардан көчмөндөрдүн оюндарына көпчүлүктүн көңүлүн бурса, ТР Таваз, Казинформ, Азербайжандан келген журналисттер Азияга таратууда. Ал эми Мир ТВ, Вести каналдары болсо жергиликтүү каналдардан калышпай түз эфирде чагылдырууда. Көчмөндөр оюндары океандын ары жагына да жетти. Алыска Американын NBC деп аталган улуттук каналы Кыргыздан өткөрүп аткан көчмөндөр оюндарына өзгөчө көңүл бурду. Дагы бир америкалык белгилүү басылма Wall Street Journal көчмөндөр оюндарын өзгөчө даңазалоодо. Алыска Америкадагы эң белгилүү басылмалардын катарында турган бул журналдын сайтында көчмөндөр оюндары күндүн сүрөтүнө айланды. Азыр карап көрсөк ЛТРден, карап көрсөк негизги КТРден азыр оюндар түз алынып берилип атат. Кыргызстандын аудиториясы азыр оюндар эмне менен бүттү, кандай жүрүп атат деген маалыматка муктаж эмес. Себеби өзүнүн эң негизги түз каналдарынан ал оюндарды алып көрүп атат. Бирок Кыргызстанга албетте кызыктуу болот. Бул чет өлкөлүктөр биз жөнүндө эмне деп ойлоп атат? Оюндун уюштурулганы жөнүндө эмне деп айтышты болду экен? Анан баары эле каалай берет эмеспи, жерибиздин кооздугун көрүшсө экен. Бул биздин элде жок, каада салтыбызды бореке бешикке бөлөгөндү, кызды узатканды, кыздын чачын өргөнүн көрүп калса экен деп кыргыздар ошого умтулуп атышат. Бул туура умтулууга дейм, себеби туристтерди ошондой этникалык жак менен, экология жагы менен өлкөгө тартуу кызыктуу болот. Океандын ары жагын дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп жаткан көчмөндөр оюндарына АКШ өкүлдөрү да келген. Тогуз корголдо өз күчүн сынап көргөн Дэвид менен Густав көчмөндөр оюндарына өзгөчө баа беришти. Дэвид менен Густав Кыргызстанга келгенине бир нече ай болгон. Кыргызча да ысым алганга жетишишти. Дэвид Даниярга айланса, Густав кубаныч болду. Кош келиптирсиздер Кыргызстанга. Кыргызстанда канча жылдан бери жүрөсүздөр? Кыргыз тилин кантип өздөштүрдүңүздөр? Менин атым Дэвид, мен Нарында жашайм. Мен 16 ай Кыргызстанда болду. Биринчи Кыргызстанга келгенде 2 ай үчүн тренинг болду, кыргыз тилин үйрөндүк. Анан мен Нарында жашайм, ошондуктан жакшы кыргызча үйрөндүм. Сизчи? Менин атым Кубаныч. Азыр мен Чыракта жашайм. Жакын жат Йогус кичине айыл. Сиздин жериңиз конокко келген турбайбы? Анан азыр жок, бирок мүмкүн анан себеби азыр мен 5 ай Кыргызстанда. Жакшы экен, то аябай козу экен, анан аябай киши аябай маймендос. Бизде могу Кыргызстанда ушул көл жээгинде өтүп аткан көчмөндөр оюндары сиздерге жагып атабы? Бул негизи сиздер көчмөн эл эмессиздер да. Сиздер отурукташкан элсиздер. Көчмөн эмес элдер үчүн бул кандай болуп атат? Бул оюндар аябай кызыктуу. Киши көп башка мамлекеттерден тааныштык. Туркменистан, Тажикстан, Азербайжан, ошол. Бирок алар менен андай эмес ойлой алабыз, анткени бар тилдер турктук тил, бирок аябай башкача. Ошондуктан Жагып атабы сизге? Аябай жагат, анткени биздин оюндар аябай кызыктуу. Америкада бизде жок, бирок мүмкүн кичине окшош оюндар бар. Мен сиздин сөзүңүздөн байкап калдым да, биздин оюндар аябай кызыктуу деп атат. Сиз кыргыз болуп калган турбайсызбы? Кыргыз. Сизгечи жагып атабы? Сизге бул көчмөн оюндары жагып атабы? Жакшы экен, себеби көп киши башка өлкөлөрдөн жана бул тогуз коргол аябай кызыктуу. Сиздер экөөңүздөр тең тогуз коргол ойнодуңуздар да. Тогуз корголду кантип үйрөнүп алдыңыздар? Демек, мен биринчи күнү үйрөндүм, анан экинчи жана
üçüncü günü oynadım. Anan bittim. Siz utulduңузбу же уттуңузбу? Çıkılıp kaldım. Kimler менен ойнодуңуз? Bir bala Altay Respublika'dan, bir Mongolia'dan, anan bir Daga Altay Respublika'dan. Siz уттуңузбу, утулдуңузбу? Men birinci bir Amerikan Daga volunteer, anan Kyrgyz Republic, Kazakh Republic, and Uzbekistan. Кимисин утуп, кимисинен утулуп калдыңыз? Who did you win? Bir oyun men jakşı Amerika'dan, anan Kyrgyzstan men, Kazak men, and Uzbek men. Бирок менин Uzbek kişi aybay jakın. Кандай баа бересиздер да тогуз коргол оюнунда мындай сиздерге кандай экен? Шахмат менен салыштырмалуу же дагы башка? Benim oyunca Шахмат. Şahmatka karaganda aybay başkaça oyun. Bırak daga stratejiyalık boluşu gerek, sanışı gerek, anan kop oyuluşu gerek. Bırak okşoş bu oyunda ben akıllı olmazmın. Bırak akıllı boluşu gerek. Сизгечи кандай болду ойногон? Men oylayım okşoş. Кыргызстандыктарга деги эле ушу көчмөндөргө кандай каалоо тилектерди айтасыздар? Aybay uçun adamlarlar, aybay jakşı regelik bolsun, anan okşoş demir dedet, an eki çok cüz Mercedes-Benz bolsun. Koçmanlar için kop nerse kalayım. Daga düğünlük koçmanların oyunları boluşu gerek. Olşol kalayım. Daga alardın madaniyatları karmaşı gerek. Karmaş kalayım. Daga iyilik, densellik olşol kalayım. Göçmendörgө ийгилик. Дүйнөнү таң калтырып аткан көчмөндөр оюндарынын ачылышына астейдил даярдыктар көрүлгөн. Атайын ачылышка арналган хан такты да жасалган. Хан тактыда көчмөн кыргыздын жаратылыш менен жанаша жашап, теңирге ишенген көчмөндөрдүн теңчилик жашоосу чагылдырылган. Эми көчмөндөр оюну болуп аткандан кийин бияка болсо где-то 16 мамлекеттен келип атышат кишилер. Анан биз дагы ошол дүмүрдү болсо ушу ысык көлдүн ар кайсы тараптарынан алып келгенбиз. Мына бомдон алып келдик, Жети өгүздөн, Барскондон, өзүбүздүн бул айылдардан, Чолпон Тажактан чогултуп ошол ар кайсы дүмүрлөрдү ушу чаптап ушул такты жасадык да. Анан кийин биз дагы өзүнчө бир символ болуп атпайбы? Ошо көчмөн оюндар дегенде көп элдер келип аткандан кийин ошол дүмүрдү дагы ошо ар кайсы жактан алып келип эметкенде ошол көп жактан чогулду дегендей кылыпчы. Ошол как бы көчмөндөрдүн символу деп ушул такты жасадык. Мындан сырткары Аликчан мырза шакирти Шеркул менен көчмөндөрдүн байыркы буюмдарын азыркы менен айкалыштырышкан. Ушундай улуу көчмөн оюндарында ачылышка арналган хан тактыны жасоо мындагы жыгач усталар үчүн да чоң сыймык болду. Океандан ары өтүп, дүйнө көргөн бул хан такты эртеңкиге эстелик. Эми биз болсо ошоларды жасап атканда биз дагы өзүбүздүн ойлорубуз бар болчу. Анан кийин баягы көчмөндөрдө элдерде болсо ошо кочкорду илгери болсо мындай историяда, тарыхтарда мындай окуп көрсөк, буларда болсо как солдат сыяктуу колдончу экен. Мүйүзү күчтүү, өзү дагы кочкорлор ошондой болгон экен. Анан кийин ошо бир жагына болсо ошо кочкорду койдук да. Экинчи жагынан болсо бул барс, илбирс, бул деген баягы тоонун эң чокусунда турат. Анан кийин бир четинен болсо бул деген баягы кандай десем, орусча айтып кетсем, бул пластика, мындай ловкость дегендин барысы. Анан ошолго мындай колдондук. Анан кийин бир жерде болсо эсимде байкасаңар
жанагы ошо эне сай жакта ошо звериный стиль деп чыккан көп. Анан биздин Кыргызстанда, Казакстанда көп жерде табылып, азыр тарых китептерине чыгып атпайбы звериный стиль деп. Анан ошол могул дракондор, ажыдар, карышкыр, бүркүт. Рух Ордодогу Ордо оюну да көпчүлүктүн кызыгуусунда өтүп жатат. Мында келген көрүүчүлөр негизинен аксакалдар болууда. Кыргыздын жоокер тактикасын так чагылдырган Ордого 4 тайпа катышууда. Ордо, Көкбөрү булар Кыргыздын чыныгы оюндарынын бири. Ошондон Кыргыздын оюндарынын бирине 9 оюндун бирине Көкбөрү Ордо киргени чын. Муну кыргыздардын чоң оюнчулары гана ойной алат. Ордо ойногону келген казак командасы Кыргыз Ордосундагы ойлондура турчу ыкмаларга токтолуп өттү. Сиздерде асыкпен ойнайт. Асыкты асыкпен атат. Шүкени шүкемен атат, да? Ал енді мына жерде жаңағы асықты томпаймен атады екен. Сол кішкене қиындау болды. Енді томпай үлкен ғой енді. Мысалы бізде асық деген қойдың, арқардың нелерінен алады, асық жілігінен алады. Мынау енді қарамалдың, жаңағы сиырдың, немесе түйенің сондай алу, сонымен кішкене кыйынчылыктар сол жерден болды. Казакта карамалдын чоң ашыгы, томпой менен ашык атуу жок экенин айтышат. Чоң томпойду атуу үчүн чоң күч талап кылынаары анык. А казактар майда чүкө менен ойногон ашык атуу оюнун эми Ордо оюнуна алмаштырат, өңдөнүп калдык дейт. 2 күн мынау жаттыгуу жасадык, мына жигиттер көмөктөстү. Енді мынау қазір міне Кыргызстандын биринчи командасымен ойнадык, енді отулдук. Бирок негизинде ойноого болот экен. Ертең біздер барғандан кейін сол Ордонун ережесін жастарға ары қарай дамытуға сол атсалысамыз деп ойлаймыз. Атайы ат артып келген коноктордон кеңпейил кыргыз жеңишти талашкан деле жок. Тескерисинче ойын ыкмаларын аларга үйрөтүп, алдыга сүрөп кеңешин аябады. Бул казактар буга чейин Ордо оюнун ойногондуктан биз буларга кичине эрежесинен да түшүндүрүп, үйрөтүп, билбеген жерлер болсо көрсөтүп берип, бул Ордо оюнун Кыргызстандын ичинде эле эмес, казак элине дагы кеңири жайылтып, мындан аркы дагы кийинки келечекте көчмөндөр ойнолобу же болбосо башка дагы Азиядагы чоң оюндардын ичине киргизип, Ордо оюнун өнүктүрөлү деген ниетте ошондой казактарга да кеңири үйрөтүп, аларга да өздөрүнүн жерине барып үйрөтүшүп, ошол Ордо оюнун өздөштүрсө деген ниеттебиз да. Кыйырды кыдырып Кыргызды кыйлага тааныткан дүйнө чемпионунда мындагы Ордо өзүнө тартты. Бүгүнкү болуп жаткан ошол дүйнөдөгү көчмөн элдердин улуттук оюндары деп даңазалап чыгарып аткан бул өзү эле бүгүнкү күндө бизге эң керектүү нерсе болчу. Анткени ушул нерсенин натыйжасы бул бүткүл дүйнөгө биздин Кыргыз улуттук оюндары тарайт. Мынакей Ордодо 4 команда болсо дагы мен ойлоп атам, эмдиги жылы андан көп команда келет. Мында көпчүлүктүн көңүлүн бурган дагы бир көчмөн оюну күрөш да кызуу өтүп жатат. Жыйынтыкты чыдамсыздык менен күтүп жаткан эл балбандардын ар бир кыймылына баа берип, өзгөчө кызыгуу менен коштоп сүрөнгө алууда. Көчмөндөр оюндарынын экинчи күнү дагы да болсо Рух Ордо маданий комплексинде улантууда. Кече бул жерде кыргыз күрөш боюнча катуу таймаш жүргөн болсо, бүгүн балбандар казак күрөшүндө таймашууда. Көчмөн күлүксүз, алыс жолдо атсыз болгон эмес. Улуттук оюндарда да уландарды тулпарсыз элестетүү кыйын. Улак тартыш, Көкбөрүүдө көпчүлүк жеңишти алып келген күлүктөр так ушул жерде тапталууда. Байгеге түшө турчу аттардын баары дал ушул жерде кармалат. Ал эми эртеңки күнү боло турчу салышка биздин аттар толугу менен даяр. Тулпарларды таптоонун күлүктөрдү күчүнө келтирүүнүн өз ыкмалары бар. Бирок аларды ат үстүндөгү мырзалар ар кимге эле айта беришпейт. Эң негизгиси ар бир атка өзгөчө мамиле керек экендигин башка машыктыруучу айтат. Бул ат жок улакчы деген улакчы менен ат экөө тең келишсе, мындай айкалышса, ошондо оюн жүрөт, ошондо жеңиштер болот, ошондо ийгиликтер болот да. Абдан жакшы айтасыз, сиз биздин улакчы жигиттерибиз бар.
көкбөрүчү жигиттерибиз. Алар кээ бир мисалы Тилек Мукаев деген биздин оюнчубуз бар. Ал өзүнүн Соңкөл деген аргымаган атын күнүгө келип 1 саат жанына туруп сүйлөшүп, кадимкидей адам менен сүйлөшкөндөй эле. Ошол ат менен сүйлөшүп, эртеси оюнга чыгарынасында дагы уят кыла бербөө деп сүйлөшүп, анан оюнга чыгат. Ошондо жакшы жыйынтыктар, ийгиликтер болот да. Ат салышта алдыга чыгуу же артта калууда тулпардын туягынан. Ошол себептүү ар бир көкбөрүгө түшкөн балбан күлүгүн күчүнө келтирип, анын акыбалын аныктап туруу керек. Ар бир улакчы оюнчу өзүнө жаккан, өзүнө ыңгайлуу атты тандайт. Анан ошол аттар тандалгандан кийин биз канча бир убакыттын ичинде аттардын баарын сууткусун келтирип даярдайбыз. Анан ушундай чоң оюндар алып келип, Кудай буйрса оюндар башталды. 2 оюн ойнодук. 3 оюну Афган командасы менен, бүгүн өзбек командалары менен. Аттарыбыз Кудай буйрса табында, мыкты табында. Буйрса ийгиликке жетет деп ойлойбуз. Баш кыймаштыруу үчүн мындагы жылкы баласы өзү айдап жүргөн ак тулпарынан да баалуу экен. Жылкы баласына болгон сүйүм башкача дейт. Тулпарлар тапталган жерден келип так ушул ат майданында анык күлүктүгүн көрсөтөт. Албетте ат үстүндөгү мырзалардын аны башкаруу ыкмасы да мыкты болуусу керек. Ат майданындагы көкбөрү көчмөндөр оюндарынын эң кызыктуусу болууда. Мында келген өзгө өлкөнүн тайпаларынын арасынан азыркы учурда кыргыздын алдына чыга турганы боло элек. Бирок алыскы Алтайдан келген тайпада бир топ күчтүү экени жана дагы кыргыздар менен окшоштугу бар экендиги айтылууда. Анткени аларда акыркы учурда көчмөндөр оюндарына көп көңүл бурулуп аткан экен. Бизде 87-жылдан Алтайда көчмөндүн оюндарын ойноп турубуз. Эл оюн деп атат жатышып. Ол оюнна кошо биздер бүт кыргызчылык оюндарды ойнодуп, тебек тепкени, күреш, ат алыш, жарыш оюндарды көп ойноп турубуз. Онун биздин көкбөрүнү база жаңыдан орноктуруп, көкбөрүлө көп база ойнойтон 5-6 команда болуп калды эми Алтай ичинде. Алтайдан келген белгилүү шамандын айтымында көчмөндөр оюндарынын Кыргызстанда өткөрүлүп атканы эң эле туура дейт. Анткени байыркынын изинин баары ушул жерде экендигине басым жасап өттү. Бул Кыргызстанда Ыйык көлдүн этегинде биринчи дүйнө көчмөндөрдүн оюну болгон болсо да биз 5-6 жыл кайра Асхат Байкеле бирге сөйлөшүп жүргөнбүз. Онун сизде не бар да, мамлекет бар. Биздин Россияда, Республика Алтайда биз күчүбүз жетпеди. Дүйнөнү мындай оюнда көдүрөгө. Мен айттым, жаңысыла кыргыз мамлекет күчү жетет деп. Ой жетет. Онун үчүн бүгүнкү күндө биринчи жолду бастыра көчмөндөр, бүт дүйнөнүн көчмөндөрүндө чогулушуп, чуулушуп бул оюнду баштап жатканы ол кыргызчылыгы, кыргыздын ийгилиги, бийлиги болуп жаткан мен сүйүнөм жүрөгүмдө. Ат майданында дагы бир көңүл жебиткен маанай болду. Өзбек туугандардан келген делегациянын башчысы мындагы башкача табият, тарыхы мол кыргызга, тайманбас баатырларына тамшан ыр жазган. Аны алып баруучу так ушул ат майданында жалпыга окуп берип, жакшы маанай жаратты. Тауларында аттар киштер дүпүрдөр, тупрагыны көзгө сөрткүн сокурлар, кыргызымды тупрагында өлайын, кыргызымдын тупраглары тылладын, учкур саман аттары палвандары Алладан, не үмүттө бу мирасны калдырган Манас бабам, Темир бабам жаннатларда көрайын. Мен бу ысык көлдө биринчи болушум, келип көрүп, ысык көлдү көрүп, халыкты көрүп, илхам келип, палванларды көрүп, шу ырды жаздым. Ат майданы анык бир ордуга айлангандай. Мында кыргызга кыйырдан келген коноктордун баары чогулган. Кызуу жүрүп жаткан көкбөрүгө көңүлү түшкөндөр көп. Кыран сүрөн баары ушул ордодо болуп атат.
Алыска Англиядан келген конокторду да ат майдан өзүнө тартты. Кыргыз тилине түшүнө албаса да аябай кызыктуу болуп атканын айтышат. Driving from England to Australia, and we're spending a month in Kurdistan. We knew the Nomad Games were on, so we thought it'd be a really interesting thing to come and see. And so far we're enjoying it very much. It's very exciting, especially the cockburrow. Kurdistan are obviously very good at it, and we're really enjoying ourselves. Yeah, it's very exciting to watch. The horseman's skillmanship is amazing. We can't believe the strength it must take to pick up the carcass and actually get it in the goal.